Ой. Кел. Қандайсың? Жақсы. Бұл саған. Рахмат. А башқалар қайда? Айымны өкөз азды қылауыз ба? Дағы 2-3 киши болот қой деп ойлағым. Өзің ошентип айткандай болдың эле го. Ошондой го, анан эми биздикилерди билесиң да. Келбей калышты го. Андан көрө баштай берели. Күтө туралы эми кичине келип калсачы. Бүткөндө эмне? Келсе кошулуша беришет. Бакен. Мен баягы адам болгондон кийин ойлонбой кое албайт экенсиң. Өзүмчө эле ойго батып, анан баягы Ой, сен эчтеке сүйлөйлүк жатып эмне тердеп кургап атасың ай? Типеле күйөлөп келген жигиттей болуп. Көптөн бери тааныш болгондой мишайт этет турбайбы? Ай эмне, мишайт этпесе бетиңден өп коет элем дейсиңби? Кудай аткаран ушинтип эле түз айтып эсине кичине кызартып. Айтем айтчумду. Эми айтам, а дегенде бер жагын айтайынчы. Бул адам болгондон кийин ойлонбой кое албайт экенсиң, кээде күмөн санап да жүрдүм. Анан эле байкасам эле түшүндүм дашы аягычы. Эмнени түшүндүң? Эми айтам, а дегенде бер жагын айтайынчы. Анан экөөбүз сахнага чыкканда эле кадимкидей эмнегедир партнер болуп ойноп баштаганда эле өзүмдү Эми айтпайсыңбы? айтам, а дегенде бер жагын айтайынчы кабаттар эми. Кичине ушинтип анан шаштырасың да. Бакен. Мен эми баягы Айтпайсың бе эми? кээде түнкүсүн уктай албай калам десең. Эй, эмнени эле тамашалап жатасың, я? Бакен. Батырчы. Мен көптөн бери бир нерсени сенден байкап жүрөм. Өзүңдөн дейин дегеним да. Ал эмнеси экен? Эми көз ойноп баштаганда эле өзүңдөн бир анан карасам эле көрүнүп турат да. Менденби? Ооба. Эмнем көрүнүп калыптыр кокой? Кудай аткарган ушундай адамдар сүрдөп. Бакен. Ачык эле айта берейинби? Ачык эле айта бер. Ачык айтсам ошол билип эле жүрөм. Эмнени? Сен мени жактырып жүрөсүң. Менби? Эмнече болгондон кийин ачык айтыш керек да. Мына экөөбүз сахнага чыкканда кадимкидей көздөрүң жалжылдап, башка артисттер менен ойногонду көрдүм, бирок андайымды байкай алган жокмун Бакен. Нейди? Эми мынча болгондон кийин чын айтайын, мен да сени жактырып калдым. Экөөбүз тең чыгармачыл адамбыз. Анан эми баягы мынча болгондон кийин эле баш кошуп алалы. Экөөбүзбү? Албетте адамдар бири-бирин сүйлөнүшөт. Анын эмнеси бар экен? Элдерди эле туура түшүнөт экөөбүзгө. Кокуй. Ай, сен мени туура эмес ойлоп жүргөн турбайсыңбы? Мен сен эмес. Мен сен сахнада ойногон ролдоруңду сүйөм. Мен сен талантыңды сүйөм. Мен сени турмушта сүйбөйм, кокуй. Калп айтпачы. Ай, калп айтам де жаныма күч келди дейсиң. Эми сен чоң таланттуу артистсиң. Аябагандай таланттуусуң. Мен ошо сенин талантыңды сүйөм. Талантыңды сыйлайм. Бирок кечирип кой мени. Мен турмушта сени сүйбөйм. Сүйгөн да эмесмин. Сүйө албайт да болушум керек. Бакен. Өмүрбек, эми ачык айтканым үчүн таарынба. Өзүң деле түшүнүктүү адамсың го. Эми туура түшүнөсүң деп ойлойм. Ай, ушул сөз ушул жерде эле калсын кокуй. Сен эч нерсе айткан жоксуң, мен эч нерсе уккан жокмун. Ай, жырандын көрө отурбайлы. Бирге көрсөм жаманмын Бакен. Кой антпе. Баракелде. Биздин барлык телегөрүүчүлөр түшүнбөй да калды болуш керек. Эми башталды деп. Тааныштырып өтөйлү.
Мынакей, негизи эле бул адам баласынын жан дүйнөсүнө руханий байлык тартуулоочу бул театр болуп эсептелет. Ошол театрдын артисттери бүгүн бизде конокто. Бакен Кыдыкеев атындагы Жаш көрүүчүлөр театрынын артисттери, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Ташматова Гүлмира эжеке бизде конокто. Маданияттын мыкты кызматкери Болот Бейшеналиев, Советбек Жумадылов атындагы сыйлыктардын ээси Курманалиев Руслан агай бизде конокто. Ошондой эле Даркүл Күйүкова атындагы сыйлыктын ээси Тагаева Элмира эжеке бизде конокто. Саламатсыздарбы? Бир жолу абдан мыкты бир үзүндүү болду окшойт деп ойлойм. Алгаш дегенде эле Бакен Кыдыкееванын өмүр таржымалынан алынган окшойт. Бул чындыгында жашоодо болгон окуя окшойт, э? Ооба, жашоодо болгон окуя. Кызыгы Өмүрбек дегени ким болду экен? Ал эми чоң чоң актер болгон. Айтылбайт бирок. Ошо жазылган. Сыр бойдон алыш керек, э? Ооба. Бүгүнкү биздин темабыз бул балалыкка жолдомо. Андыктан мына сиздер театрда кызмат кылганыңыздарга бир топ жыл болуп калды, эл үчүн мыкты ролдорду аткарып. Бирок айтсаңыздар, бала кез деген эми баары бир бала кыял кезде эңсөлөр башка болот, максаттар башка болот. Театрды тандадыңыздар беле же бала кезде балким космонавт, доктор дегендей? Сайзбагында. Мен бала кезимден эле үч кесипти жакшы көрчүмүн. Врач болгондо, анан юрист болгондо, анан актриса болгондо. Анан школдо окуп жүргөндө көбүнчө кароолор болчу эле го. Биздин убакта ошондой уюштурмалар болуп, жарыштар болуп турчу. Ошондуктан ушул жакка көбүрөөк эме болгондуктан актриса болуп калдым да. Сизче эжеке? Бизде ошо чыгармачылык кишилер көбүнчө айтып берсе эле баары окшош да. Анан кийин эле окшош баягыда бир да угуп калдым эле ушу силерде ведущийлер, алып баруучулар айтып атпайбы. Окшош эмесинен айтсаңыз депчи, анан кийин баары окшош да, анан кандай окшош эмесинен, анан эже айткандай мен да врач, үйдөгүлөр көбүнчө кыз киши врач болот деп койгонгобу, ошо врач болом деп жүрчүмүн. Анан эжедей эле биздики дагы ошо биздин ошо убакта ошо атайын театралдык кружок бар болчу да бизде мектебибизде. Анан ошол арасында бизде да сынактар өтүп турчу. Анан кийин аркы центрга барып коюп ойноп келчүбүз, өзүбүздү көрсөтүп. Анан ошол жерден аябай активдүү катышчубуз. Биздин мен эле эмес, биздин класс аябай жакшы көрчүбүз. Анан ошо чоң ролдорду ошо мектептен эле ойноп эле. Анан ошентип жүрүп кызыгуум артып, ошо өзүм эле ошо бир 6-7 класстан баштап ошо өзүм эле ушул актрисалык окууга барсамбы деп ошентип калчумун ошо. Ал эми Руслан байке сизче? Меники окшошпойт. Биз эми Союздун учурунда окуп калдык. Мен 5-класстан эле актер болом дедим. Анда актерду көбү түшүнчү эмес. Кайсы кесипте көбү врач болобуз, космонавт болобуз, милиция болобуз, ушундай агроном болобуз дешип. А мен негедир эле ошол кичинекей балалык чагымда ошол 4-5 класстан эле баштап актер болом деп максат койгом. Ошол. Бир канча спектакльдерде да роль жаратып жүрөсүздөр, бирок азыр дал ушул Бакен Кыдыкееваны аткардыңыздар. Эмне үчүн деген суроону берейин. Анткени Себеп дегенде биздин театр Бакен Кыдыкеев эженин атын алып жүрөбүз. Анан бул Бакен эжебиз дагы ошол 30-жылдары ушул жаштар театрына алгачкы эмгек жолун баштап актриса болуп. Анан кийин өмүрүнүн акырында да ошол биздин театрда иштеп жүрүп, анан Бакен Кыдыкеев жаштар театры ЖУЗ деп коебуз. Анан ошол өмүрүнүн акырында да биздин театрда иштеп кетти. Анан ошол эженин атын алып жүрөбүз. Ошон үчүн бул спектакльди бир визитный карточка катары ар бир сезон ачылганда ушул талган тагдыр спектакль менен ачабыз да, ошол спектакль менен. Быйылкы жылдын өзгөчөлүгү, мурда биз 14 жылдан бери ушул ролду ойноп келатканбыз. Анан кийин быйыл биз жаңырттык да. Мен мурун жаш кезин ойносом, азыр Элмирага бердик. Мен улуу кезин ойноп калдым. Ажы кабылды ойносо, азыр жаш балдар ойноп калышты. Азыр 3 муун ойноп атат да. 3 жаш кезин, анан орто муунун, анан улуу кезин ойноп жаңырттык. Мурун 14 жылдан бери 14 жыл болуптур бул спектакль. Түшпөй ушул сахнада коюлуп келатат да. Анан эми жаш мезгил токтобойт экен, жаш өтөт экен. Ошондуктан баягы ойноп жүргөн ролдорду жаштарга өткөрүп бердик дагы. Баягы орто муунду өзүбүз ойноп атабыз. Өзүңүздөр айткандай, визиттик карточка болуп калды. Жакшы. Негизинен айтып коет, азыркы учурда жаштардын көбү театрга барбайт, жаштардын көбү ооба, көбүрөөк барбай калды деп. Айтсаңыздар, азыркы учурда театрдын абалы кандай? Жаштар келүүдө, деги эле жаштарды театрга кантип тартса болот?
бизде деген келип эле атышат, потому что администрация жагы иштешип уюштурушат, университеттерге барышат, школдорго барышат, мектептерге келип коюлуп эле иштеп эле атабыз да, келишет. Эми баягы мурда Өздөрү келбейт бирок. мурда чын театрга болгон көз караш өзгөрүп кеткен да. Мындан канча жыл мурдан, мына 15 жыл болуп калды, 10 жылдан өтүп калды. Кайра театрга кайрылып келип атышат. Театрыбыз азыр Кудайга шүгүр, залыбыз толуп эле, зрительдер, көрүүчүлөрүбүз көп. Балдардан баштаган карыган муундарга чейин бар студенттер дайыма келип турушат, карым катнашта отурабыз. Жада калса сурап, ошо билеттерди сурап, кайсы убакта кайсы спектакль болот, репертуарларыбыздын баарын билип алып келип турат. Бул абдан жакшы. Анткени элдин кызыгуусу артып, кайра театрга агыла баштады. Бардык эле биздин эле театр эмес, бардык театрдын баарында мен ошо көптөн бери байкап жүрүм, абдан аншлаг менен өтүп, жакшы көрүп атышат. Демек жакшы жакка Жакшы жакка Жакшы жакка болуп болуп кетти. Себеп дегенде биз 20 жыл театрдын көрүүчүлөрүн жоготтук да, себеп дегенде союз тараганда көрүүчүлөр эмес, элдер араң жашап калган учур болду. Театрга келмек турсун элдер базарга чыгып, ошол театрды билбеген жаштар азыр 20га чыгып калышты ошондо. Мына азыркы акыркы бир 6-7 жыл болду, кайрадан акырын Жандана баштады. Жанданып баштады. Театр жакшы азыр. Балалык дегенде эле ошол күндөр деп бир үшкүрүп алат эмессизби? Анан эгер сиздерге балалыкка бир жолдомо болсо, эмнени өзгөртүп өтмөксүздөр, же болбосо окумуңуз канбай калган бир оюндар бардыр. Ушуну ойноп калсам эх депчи. Балалыкка жолдомо. Балалыкка жолдомо болсо мен ошо өзүмдүн айылыма бармакмын. Эми балалык дегенде эле ошо өзүмдүн айылым элестелет да. Анан оюндар болсо биз анда ошол убакта аябай көп оюндарды ойночубуз. Кечкисин түн ичинде особенно ойночубуз да. Жашылмак деген оюн бар болчу. Анан томкулдак деп койчубуз. Помидор, самидор эмелерди коюп ошолорду кирип урдадык тийбүү деп ушундай куушу ушундай оюндар болчу да көп. Партизан деген оюнубуз бар болчу, ал түн ичинде ойнойт элек, бекинип алып, издемей, эки эме болуп алып, команда болуп алып. Ошол кездеги мисалы биз дагы ошо союз убагын балдар болуп калдык да. Анан ошол кезде азыр ойлосом абдан мээбиз сергип жакшы ойночу экенбиз да. Азыр мен өзүм балдарыман билем да. Эшикке чык десең да чыкпайт, компьютер азыр жалаң эле сотканы кармашат, телевизор көрүшөт. Ошондо өзүм балалыгымды эстеп коем да, ушундай чаңдап, топурак болуп, баткак болуп, ошо сууга ойноп, булардын баары абдан жакшы экен да. Кирдесе кирбейт. Анан азыркы балдар болсо үйдө эле отурат, Чаң жутпай, чаң жутпайт, анан баштардын баары сергибейт. Анан мен кээде эшикке кубалайм, ай болду, бүт баарын өчүрүп эшикке чыгып ойноп келгиле. Айтып калышат да, чуркап ойносун бала деген, ошол чуркап ойногондо ошол өзүң ден соолугуңа жакшы экен да. Анан үйдө отуруп эле кечке тамак ичип эле кайра отура берсе, анан школго барганда деле ошондой. Анан айтып калам, бар эшикке чыгып, андан көрүпчө чуркап футбол ойноп, тердеп келгиле. Ошол силерге жакшы депчи. Анан бизде да эже айткандай, мен аябай оюнкарак болчумун кичинекей кезимде. Мени бирөө алып келбейинче кирчи эмесмин, чыгып кеткен болчу. Анан издеп, ай көрдүңөрбү, мен баягы эрке өсүп калып анан ошо байкем велосипед менен издечи да мен айылданчы. Анан таап келет бир жерден ойноп жүрүп, таап келип туруп анан алдына отургузуп алып, таштарга атайын мени секиртип, экинчи барасыңбы ошол жака? Алда тажайт да мени издегенде. Анан жок деп келип, кайра эле эртесин кетип калсын. Ал балалыкта ошол күндөрүмдү сагынам чынында. Сиз эмнени өзгөртөт элесиз Руслан мырза, эгер балалыкка бир жолдомо болсо? Балалыкты кимдер гана сагынбайт, эми аны издесек да кайра келбейт. Биз деле ошол кадимки балдар сыяктуу эле жашынмак ойночубуз, ак чөлмөк ойночубуз. Анан биздин көбүнчө оюнубуз чүкө менен көп ойночу элек, чүкө менен. Анан лаңгы деп койчу, анан футбол. Паратеби. Анан бир учурда Төлөгөн кыз жөөк деп чыгып, сен Бекежан, мен Төлөгөн Актерсың. кыз жөөктө ошондой оюндарды ойнойт элек. Шпион солдат ойночубуз. Ошондой. Силер немистер, биздикилер. Албатта ошондой болчу да, баягы балдардын оюну бүт немистер. Чугуктан алып алып, мылтык кылып. Актар кызылдар деп аябай ошол кездеги Популярдуу оюндар. Популярдуу оюндар ошолор болуп эсептелчү да. Популярдуу оюндар деп калдык, бирок балалык кезде дагы баарыбыз ырдаган чыгармалар болбой койбойт. Мисалы үчүн Айчыкты карачы, Айдан биз жараттын. Сиздердин учуруңуздарда дагы мен оюмча ар бириңиздер аткарган чыгарма болсо керек. Эгер болсо чогуу аткарып берсеңиздер, же кимиңиздер болсо дагы балалык кездеги чыгармадан бир куплет. Ошолор да Айчыктын. Ушул баардыгын эле билсе керек, Ала.
Ай шықты қарачы, айдан біз жаралдық, ай нұры төгілген алтындай балалық. Шықты қарачы, күнден біз жаралдық, күн нұры төгілген күміштей балалық. Күн нұры төгілген күміштей балалық. Балалық ушундай, бақыттың құшындай, бөпөліп ағабыз алысқа ұшырбай, бөпөліп ағабыз алысқа ұшырбай. Қарағыласыздар, бар білет Бар бір куплет алып болады. Бакан, улантасыздар үйүндөн. Ооба, балалыкка бир көз чаптырып алдык окшойт. Конокторго дагы бир жолу эскертүү өтөлү. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Ташматова Гүлмира, ошондой эле маданият мыкты кызматкери Болот Бейшеналиев, Советбек Жумадылов атындагы сыйлыктардын ээси Курманалиев Руслан агай бизде конокто болду. Ошондой Даркүл Гуйекова атындагы сыйлыктын ээси Тагаева Элмира эжекелер бүгүн бизде конокто болушту. Сиздерге дагы албан ийгиликтерди каалайбыз. Театр сүйүүчүлөрүн кубандырып эле жүрөрүңүздөр. Рахмат сиздерге да. Ар дайым эл үчүн кызмат кылган биздин эжелерден, агайлардан болуп жүрөрүңүздөр, ишиңизерге ийгилик. Дал ушундай өзүңүздөр аткарып берген чыгармадай, нотадай улансын жашооңуздар. Андыктан келип бергениңиздерге чоң рахмат. Рахмат. Ал эми биздин эфир уланып берет. Алдыңкы мүнөттөрдө мыкты маалыматтар менен бөлүшөбүз.